Кудайдын чакырыгы 16 апрель. Денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин, ал рухту Кудайдан алганыңарды жана өзүңөрдүн өзүңөргө таандык эмес экениңерди билбейсиңерби? Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңктагыла. Анткени анын баары теңирдики. Эч нерсе биздин үстүбүздөн бийлик кылбашы керек. Ыйсадан башка эч кимден жана эч нерседен көз каранды болбогонубуз туура. Азыр көп адамдар арактын, баңгизаттардын, тамекинин, интернет оюндарынын, энергетиктин кулу болуп жашашат. Элчи Павыл болсо, мурда биз күнөөнүн кулу болуп жашаганбыз. Эми кымбат баага сатылып алындык. Күнөөнүн канчалык жаман экенин билдик дейт. Ыйса бизди күнөөнүн кулдугунан бошотту. Дагы бир аятты окуп кетсек, кемчиликсиз, таза козунун, машаяктын, кымбат баалуу каны аркылуу куткарылгандыгыңарды билесиңер. Демек бир туугандар, биз эми Кудайдыкыбыз. Ал биздин теңирибиз болсо, анын рухуна тил алчаак болуп жашайлы. Ал гана биздин үстүбүздөн бийлик кылсын.